Мухаммедкалый Дүйшекевич, мен акыркы убакта ушул ГСМдин баасынын кескин жогорулашы коомчулукта көп нааразычылык жаратып атат. Баарыбызга маалым болгондой, Россия бизге жылына 1 миллион тоннага чейин пошлинасы жок солярка бергенге макул болгон. Жана ушу Евразийскке киргенден кийин бизге ушул унифицированный тариф боюнча перевозкадагы 3 эсе арзандаган. Эмне себептен бизде ГСМ мындай кескин кымбаттап атканы, ушуну өзүңүз контролго алсаңыз. Себеби бул жерде мындай спекулянттардын иши болуп атабы, кандай болуп атат, ошол өндүрүүчүлөрдүн төн баштап биздин элге жеткенине чейин ошону контролго алып берсеңиз. Кийинки көңүлүңүздөрдү бурайын дегеним, бул жанагы госстройдо СНИПтин нормалары боюнча. Мухаммедкалый Дүйшекевич, мына Казакстанда ошол 83-жылкы кабыл алынган СССРдан калган СНИПти жаңы методко өткөндөн кийин курулушта экономия 30-дан 40%га чейин арзандаптыр. Бизде ушул өкмөт салган мектептердин баасы, детсадтардын салган баасы кымбат болот. Эгер жеке ишкер салса, 2 эсе болбосо дагы бир топ кескин арзан салат да. Ошол үчүн ушул СНИПтин нормаларын эртерээк изилдеп, ошолор нормаларын кабыл алганга бир жардам берсеңиздер. Дагы кийинки сиздин көңүлүңүздү бурчу бир жагдай, бул жанагы жүк ташуучулар болуп атат. Биздин өкмөттүн токтому менен бекип калган экен. Ал жерде жүк ташуучулар мындай штрафтарды дагы мына көтөргөн боюнча силердин сунуштар келип атат. Ал жерде штрафтар калыс болбой калып атат. Ошол өздөрүнүн сунуштары бар экен. Көп алыс барбай Казакстан, Белоруссиянын опытын көрсөтүп, бизге дагы ошондой калыс карап берсеңиздер деп сунуштары бар экен. Ошол боюнча дагы биз эмдиги жумада комитетте карайбыз. Сунуштарыбыз болот. Ошол боюнча сиз дагы өкмөт башчысы катары бир көңүл буруп берсеңиз.